Мынакей вытяжканы кандай жылдырабыз? Бул вытяжканы жылдырганда биз көкүрөк вытяжкасына ушундан колтук айлананан 8 см, 5 см, 6 см өзүңүздөрдүн кааганыңыздардай чыгарсаңыздар болот. Бул вытяжка мындай стандарт мынча сантиметр анан мындай формула деген жок бул жерде. Биз мына ушул чекит менен сызып алабыз. 8 см боковойдун түштүнагы мына көкүрөктүн бийиктигинен сызып алабыз. Эми биз бул вытяжканы негизи обычно көбүнчөсү плечевойдо вытяжка колдонбойт. Колдонулат, бирок бул кээ бир жана жерлерде, анда санда жерлерде гана колдонулбайт. Анан кесебиз, бул жерде ачабыз азыр. Бул жерде ачкан кезде биз өйдөнкү вытяжканы жабышыбыз керек. Мынакей, бул вытяжка жабылды. Көрдүңүздөр, боягы жабылды дагы. Бул жери ачылып калды. Скотчтоп салайын, бул мажнинин түгөнүп калыптыр. Вытяжканы ачып, бул жагын жабып салабыз дагы. Боковой вытяжка ачылып калды. Бул боковой вытяжканы ушул боюнча чыгарып салбайсыздар. Бул туура эмес болуп калат. Мунун астына да аман үстүнө чапсайынчы. Мынакей. Могул жерди жабабыз. Ушуңча таштасаңыздар, бул туура эмес вытяжка болуп калат. Бул көкүрөктүн үстүнөн чыгып калат да. Ошол себептен вытяжканы чыгарып аткан кезде негизи бумажный скотч колдонуңуздар эжекелер. Меники эме болуп калыптыр, түгөнүп калыптыр. Еще мен сиздерге айтарым, ошол бумажный колдонуңуздар. Эми ушул жерде мына могул жер көрүнүп турат, могул жер көрүнүп турат. Ушул жерден биз 5 сантиметрге жылабыз. Мынакей, 5 сантиметр биздин центрибиз. Могул жерден 5 сантиметрге жыласыздар дагы. Кайрадан сиздер мага астылыкка көрүнүп турбайбы? Жаңы эле сызган. Ушул жерге сызып киргизесиздер. Мынакей. Бул жерге киргенден кийин биз вытяжканы бүктөйбүз. Көрдүңүздөр, ошондо көкүрөктүн формасы чыгат. Көкүрөктүн формасы ушундай чыгып калат. Жабылат да. Негизи могу тигип атканда дагы вытяжканын шоху өйдөнүңүздө карайт. Өйдөнүңүздө мындай жатыш керек. Өйдөнүңүздө, ылдыйдыгыңызда эмес, өйдөнүңүздө. Мынакей, биздин вытяжкабыз уже даяр. Биз ушул жеринен коюшубуз керек. Анткени бул жер бизге вытяжка экенин билмей туруш керек. Мынакей. Могул жерде мындай деле ашырып салсаңыздар болот. Өзүңүздөргө ыңгайлуу болсоңуздар болот. Мынакей, бул жерди мен тешип гана коем, а сиздер кесип койсоңуздар же тешип койсоңуздар ары катар болот. Эми бизде мисалы могу вытяжканы чыгарып аткан кезде, балким сиздер муну жаап салып, бул тарабынан чыгарсаңыздар да болот. Бул вытяжкалар негизи ар кандай чыгарылганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, могул жерден чыгарсаңыздар болот, бул жерден чыгарсаңыздар болот, бул тарабынан чыгарсаңыздар болот, мунун стандарты жок.
Мынакей биздин передний спинка лекалыбыз даяр уже.